Акактай тизилген тиштер сулуулуктун, жаштыктын белгиси. Деңиз ак тиш табияттан берилген белек гана эмес, ага кылдат күнүмдүк кам көрүүнүн натыйжасында ээ боло алабыз. Бүгүнкү каарманыбыз Нургазы Каримов көп жылдардан бери врач-стоматолог кесибин алып жүрөт. Ал тиш дарыгери болууну бала кезинен эңсечү. Анткени анын атасы дагы стоматолог болгон. Каарманыбыз атанын жолун улантып, өз кесибин сүйгөндөрдөн. Оборудованиялар, же болбосо тиш жасай турган материалдар, инструменттер чогултат экенбиз. Ишибиздин жеңил болушуна байланыштуу. Ушундай оборудованиялары калган атаман, анан ошодон улам апам кичинекейибизден ушу сен стоматолог болосуң деп ушул 2-класстан десем болот. 2-3 класстан баштап эле мен стоматолог болосуң десе, чындыгында башка кесиптер эч көзүмө көрүнбөптүр. Мен классташтарым бар эле, алар бирөөсү милиция болом, бирөөсү сот болом, же болбосо бирөөсү водитель болом десе, ушундай бир кесиптерди эч ойлонгон эмес экенмин. Стоматолог кесиби кандай кесип экенин билген эмес экенмин. Атам ошол атаман калган анча-мынча инструменттерди кирип чыгып көрүп атып, ошол стоматологияга бир келип калдым. Анан кызыгуум башталды. Мектепти бүткөнгө чейин албетте биз эмелерди жанагы сочинение жазганда тиш дарыгер болобуз деп жазчубуз. Андан сырткары кейбир учурларда бизге тиш жөнүндө маалымат бергиле десе, өзүбүздүн оюбуздагы ошол кездеги билген нерселерибизди чыгарып жазып берип турчубуз. Окууну бүткөндөн кийин эле медучилищеге тапшырып, ал жакты стоматология факультети же болбосо зубной техник деп коебуз, азыр тиш жасаган кесип, ошону с отличием бүткөнмүн. Андан кийин 1 жыл иштедим, карасам бул тиш жасоо кесипте өзүнчө бир ювелирдик жумуштар экен. Андан сырткары жоопкерчилиги дагы жогору экен. Ошол себептен мен дагы бир элдерге пайдам тийсе, дагы бир оорулуулардын оорусун жеңилдетсем, же болбосо бир ооруган нерсени айыктырсам деген бир ой, тилектер болгон дагы ошол кезде. Анан институтка тапшырдым. Мединститутту 2005-жылы бүттүм. Ошодон бери күндөн күнгө медицина алдыга кетип атат, жаңы аппараттар чыгып атат, оборудованиялар чыгып атат. Күндөн күнгө жаңыланып иштеп атабыз. Нургазы мырза өз кесиби менен гана электенбестен, коомдук иштерге дагы активдүү катышып, үй бүлөдө камкор ата. Кесиптен сырткары туура мен ошол шаардык кеңешке 2016-жылы шаардык кеңешке баягы шайлоо болгондо кызыгып, кичине бир элге бир башкача пайдам тиет бекен деген максатта шаардык кеңешке депутат болдум. Ал жактан дагы мындай айтсак өкүнбөшүбүз керек, анткени кээ бир биз билбеген, кээ бир биз түшүнбөгөн чөйрө болгондуктан биз ал жактан опыт алдык. Ал жакта дагы элге бир жакшы пайдабыз тиди деген ойдомун. 5 балам бар. Эң улуусу чет элде ошол стоматологияда окуйт. Кудай буйрса ал дагы бир чоң күчтүү стоматологдордон болуп чыгат деген ойдомун. Себеби азыр фундаментти ошого түзүп, кичинекейинен аны дагы өзүм 2-класстан баштасам, аны дагы эле ошол 1-класстан эле стоматолог болосуң деп жүрүп стоматологияга окуттук. Азыркы күндө мен ушул окуп аткан студент мезгилинде көбүрөөк менин жанымда жүрсө, практиканы көрсө деп ойлойт элем. Бирок теорияны жакшыраак билүү максатында чет элде окуп атат. Негизинен бир жумалык күнүмдү бөлгөндө, күнүгө жумуштан чыккандан кийин бир күн бассейнге барчумун, бир күн достор бар, ошолор менен футболго барчубуз, бир күн диний сабагыбыз бар болчу, бир күн волейболубуз бар болчу, бир күн дагы тренировкабыз бар болчу. Ушинтип 6 күн такыр бош болчу эмесмин, түнкү саат 10-11ге чейин. Кечинде 10-11де келип жатып калып, эртең менен саат 7де туруп кайра дагы жумушка. Эртең менен бир кичине физиотерапия же болбосо 1 километр чуркап, 2 километрге чейин чуркап алып туруп анан жумушка келишти баштачумун. Азыркы күндө мына кичинекей бир жаш өтүп калганда бала болгондо ушундай болобу, кичинекей балам үйдө, ошого бир аз шашам. Баргандан эшиктен киргенден эле
давай папа играть дейт, ошону менен 1 саат 2 саатка чейин ойнойбуз. Мени чарчатат, анан мен жанымда жатып ал уктап калат, же болбосо мен аны уктатып, анан ошо уктаардын алдына киргенде жакшы кылган экенмин дейм. Анткени эжелерине дагы өзүнө дагы жатаардын алдынан эртең менен сөзсүз тишиңер жугула деп үйрөткөн үчүн мен ушу чарчап уктап кетип атсам да папа давай чистить зубы деп эмеге ваннага жетелеп кирет дагы өзү кошуп анан тишин жуйт. Бул нерсе мени кубандырат. Анан тиштерин дагы жакшы караганга, дисциплинага ушундай бир жакшы эмеси болот экен да. Ошого бир куунам. Күнүгө 1 саат 2 саатка чейин. Анан анча-мынча отуруп китеп окуп берип коем. Китеп окуганда моюнума чыгат, турат. Давай уже играть деп дагы кайра бөлүп тургузуп ойнотот. Ушундай үйдө ушул сыяктуу көрүнүштөр болот.